Жалпы көршілігі самайтабыз, сурматтуу көрүүчүбүз, газеттеги маек жарык көргөн турат буюрса. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Бул маек сөз түрү дагы бир чыгармачыл инсандан актер Эркин Эгембердиев менен баарлашабыз. Ассалам алейкум. Александр, кандайсың? Жакшы. Аман эсенсизби? Кудай деген кургалбайт деп Кудай деп эле жүрөбүз. Кызматыңыз кут болсун. Рахмат. Бакен Кадикеев атындагы жаштар театры бар. Көрүүчүлөргө маалымат иретинде айтып кетели. Мына ошол театрда жакында эле келдиңиз. Көркөм жетекчи болдуңуз. Ооба, көркөм жетекчи. Кандай экен? Көркөм жетекчи болгонбу? Жакшы экен. Эмнеси менен? Көркөм жетекчи ким негизи? Ошол боюнча маалымат айтып туруп, Көркөм жетекчи деген бул көркөм, бул чыгармачылык топтун жетекчиси болот. Жалаң театрда деген административный дегенде болот. Жалаң кагаз иштери менен иштеген. Анан театр иштери менен, көркөмдүк менен, творчество жагы менен иштеген адамдар. Ошо творческий составтын көркөм жетекчиси болосуң да. Ал директор башка, көркөм жетекчи бөлөк. Мындайча айтканда, сахнада болуп аткан нерсенин баарына жооптуу киши, репертуарга жооптуу киши, актерлордун жетекчиси болуп келесиң да. Жагып атабы? Мындай да. Келинди жаңы келгенде баары эле жакшы дээрбиз го. Ай сонун келбеди байда анан 1 жылдан кийин анан билгем көрсө бизде ушундай го эме келин алып келип алып жоолугуңду чече бер, же өзү чечтирип салып, өзү шум кийгизип салып анан 1 жылдан кийин өзү 1 жылдан кийин көрөбүз да. Негизи эми театрдын чөйрөсүндө элебиз да, баарыбыз эле бир чөйрөдө. Мен бул театрдын актерлору менен мурда эле тааныш болчумун, ичинен дагы билчүмүн, сыртынан да билчүмүн. Мамилелерибиз бар. Мындай айырмачылык деле болгон жок. Кадимкидей эле артисттердей болуп эле аралашып эле, байке эже болуп эле жүрөм. Болгону эле бир кабинетке келип эле бир креслого отуруп калдым, болду. Ошол эле да. Ох, достор, смартфон алыш үчүн болгону паспорт гана жетиштүү. Достор, Остор Samsung менен биргеликте смартфон алуунун жаңы ыкмасын сунуштайт. Бул жерде жана азыр. Смартфондорду бөлүп төлөөнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн ыкмасы эми Остор дүкөндөр тармагында. Кантип болгону паспорт керек, сиздин колуңузга дароо смартфонду карматышат. Samsung сүйүүчүлөрү билет, билбегендер үчүн Samsung эмнеси менен өзгөчө. Бул планетадагы мыкты инженерлер тарабынан иштелип чыккан инновациялык технологияларды камтыйт, мыкты жогорку сапаттагы чогултуу жана ошондой эле мыкты сапаттагы тетиктери менен айырмаланып турат. Samsung смартфонуңузду сиз паспортуңуз менен алыңыз. Бул Ostorдун эксклюзивдүү продуктусу. Мындай сунушту, мындай ыкманы, мындай сонун мүмкүнчүлүктү Кыргызстанда эч бир жерде сунуштабайт. Андыктан келиңиз, жетишиңиз, смартфондун ээси болуңуз. Саламатсызбы, смартфон берип коюңузчу. Бир аз кичине мындай кандай десем, бир мындай көнүмүш адат эмес болду да. Биринчи жолу келип отургузду, анан министрликтен келип атайын өзүнүн эрежелери бар экен. Отургузуп, мынтип ошол жер отурган жерден мынтип бата беришет экен. Анан өзүнүн жол-жоболору бар экен. Биринчи жолу ушул жетекчиликке келүү дегенди биринчи жолу көрүп атабыз. Жакшы болсун абай. Ийгилик. Ооба. Сөз түрү биз бир жаңылык киргизген, бир өзгөчө көркөм жетекчи болушуңуз керек. Буга чейинкилер менен салыштырмалап айтканда. Анткени сизден билим алдык, сизден окудук, сизден үйрөндүк. Анан баары бир өзүңдүн мугалимиң, өзүңдүн агайың көзүңө мындай идеал болуп кала берет го. Ооба. Көрүүчүлөргө маалымат, мына ушул киши, мына ушул актер, мына ушул мыкты инсан бизде окуткан, театралдык окуу жайда бизди окутуп, бүтүрүп, ар кимибизди ар жакка тараткан мына ушул киши. Рахмат агай. Эчтеке эмес. Кандай болуп чыктык? Эми аны өзүңүз мындай. Чачың капкара болуп келип тапшырдың эле, азыр карабайсың. Чачың чоң киши болуп. Канча балалуу болдуң сен өзүң? 2 бала болдум. 2 балалуу болдуң. Чачың агарыптыр, Кудай буйрса жакшы эле агарып аттыр. Элдики төбөсүнөн башталса, сеники капталынан башталат. Бүгүн эле. Мен ошол маекте мен аябай көп эле ойлонгом да. Маектешсек болот эле, сүйлөшсөк болот эле, берчү суроолорум бар эле, эл арасынан укканым бар эле, аларга тактоо иретинде бир мындай жол алсам болот эле деген. Бирок менде баары бир кармануу, сүрдөнүү, ошол эле баягы студент кездегидей ойдон калып кетиптир да. Жок.
Сен кыскасы ушактарды тактап коеюн деп чыдабай. Ушактарды тактап коеюн. Мен мынтем да интервьюга алганы келгенде айтам да. Либо актерлор, ала турган актерлор түгөндү, либо ушак тактаганы келдиңер дейм да. Анан жок дейт. Түгөнөрөк агай. Түгөнөрөк актерлор. Түгөнөктү. Гененде. Кыргызстандачы 500ге жетпеген актер бар да. 500ге жетпейбиз да. Биз өзү 7 миллионбуз го, 500ге жетпеген актер бар да. Кыргызстан боюнча 21-22 эле театр бар да. Мисалы үчүн, анан киностудиялар бар, бир 10го жакын киностудиябыз бар да. Анан эмнегедир актерлор көп деп көрүнө берет бизгечи. Болбосо бизде деген айтып атпайм, 500ге жетпейт театрдын актерлору, кинонуку менен кошкондо деле 500ге жетпеген актерлор бар бизде. Анын ичинде сен да барсың да, мисалы үчүнчү, сен да кесиң актер да, анан 500ге жетпеген актерлор ушул нерсе бар анан. Кудай буйрса бир канчасынан 200дөн алып койдуңбу? Буга чейин эсептегем. 600дөн ашык. Негизи ырчы бүт кошкондо да, бүт кошкондо. Негизи мен билем, бул жигитти өзүм окуткандан кийин өзүнүн мындай көркөмдүгүн, потенциалдыгын, өзүңдүн мындай дараметиңди билем да, анан мен сен аябай мындай актер болушуңду аябай кааладым эле, тиледим эле. Тагдыр ушул экен, ушундай ТВ жагына кеттиң, бирок биякта дагы жаман эмес, сонун ийгиликтерге жетишип атасың. Ийгиликтерди каалайм сага да, ошентип келип агайыман интервью алайын деп. Бул дагы сонун чечим, бул дагы сенин ийгилигиң деп эле. Илгери студент кезде бир ыр бар эле го. Балыкчынын борону тазалады корону деп. Балыкчынын боронун тазалады корону дегенде бысмылда быймылда деп. Эме текстин башында мындай болчу. Байке. Тонду фадан алып коесузбу дегендичи. Фадан? Тонду фадан алып коесузбу деп ушинтип сөз сүйлөчү элем да, анан көбүнчө ушул кишилер мынтип угуп жүрчүкөн да. Байке, колду сандан алып коесузбу депчи. Жакшы нерсе экен. Ушинтип элечи анан, мага чалып эле, ай бала сен ушинтип эмне колду сандан алып коесузбу деп, сен эмне болгон, эмне бул депчи анан. Ай жакшы эле уксаңыз депчи, көрсө тон деген адамдар көп укпайт экен, фа дегенди көп укпайт экен, анан тонду фадан алып коесузбу дегенде, колду сандан алып коесузбу деп, кандай адамдар? Кантип байланыштырды. Чын деле мындай. Ошол балыкчыга барып келели ага, уруксат болсо. Барып келели. Калай тазаладыңар да балыкчынын боронун, коросун, колдор менен буттар менен. Эмнени айтасың? Мындай экен да. Адам баласы өзүбүз мындай экенбиз, Эмир. Жаш кездечи, бала кезиңче кандай жерде болсочу ошо жер таттуу болот экен да. Кандай жери болбосун да. Мисалы үчүн азыр бала кезинде бир Афганистандын бир жеринде бирөөнүн балалыгы өтүп атат да, бир жаман жерде өтүп атат да, бирок ошол кийин ошол жерде ал таттуу болот да. Бирок балыкчыда биздин балалыгыбыз өттү, ушундай бир башкача бир нерседе өткөн, ушундай шамал, майда таштар бетиңе тийип, бир бутуңду көтөрсөң, бир бутуңду учурган шамалдар болгон. Сеткалар менен карманып алып, басчыбызда ушундай шамал болчу эле да. Анан ошол шамалда мен эртең менен эрте туруп алып, 5 литр сүттү алып алып, 4-класс момун менен кармап, бизде дамба деп коет, өйдө жакка чыгып алып, сүт алгыла, сүт деп монтип алып, эмени 5 литрлик канистр менен сүт алып алып, сүт сатчымын. Литрин 4 сомдон 5 сомдон сатчымын да. Бул кайсылар болот? Бул деген 97-98-жылдар да, ушул 96-97-лер да. Ошон сатып анан бирөө эшик дарбазаларын такылдатасың, азыр ойлосоң эми таңгамал элестетсең, сен эртең мененки автобус келет, Таш сарайда бизди балыкчыга алып келип таштайт, эртең мененки автобус келип 7-де чыдайт, сен ошо 8-9-10го чейин сатышың керек да, ошо такылдатып, үйлөрдүн баарын такылдатып. Анан кээ бирөө ачат, кээ бирөө итин кое берип жүрөт, кээ бирөө кубалайт, кээ бирөө сөгөт, кээ бирөө тебет, кээ бирөө чабат. Ушундай күндөр болгон да, ушинтип барып, болбосо 4-класс кырдаал чоңойтот экен да, бир кырдаал чоңойтот экен да. Бар кырдаалда чоңоюп атышат да, адам балдардын баары. Биз жок кырдаалда чоңойдук, жокчулукта чоңоюп, мен бирок ошол күндөрүмө абдан сүйүнүп, аябай ыраазычылык билдирем да. Ошол күндөр бизди курчутту да, ошол күндөргө. Бар болуш керек ага, тиги мындай барчылыкта, жыргалчылыкта чоңойгондор деле, бирок мен укканым баары эле жыргагандан артист болгон эместер бутур мен тагдырым тигиндей, меники мындай деп келгендер го көбү. Бизде ушундай да. Негизи элечи, мисалы үчүн башың оюңа келген бир легенданы айтчы, дүйнөлүк легенданы айтчы, бир оюңа келген эле бир окумуштуу болобу, ким болот, ошону айтсаң?
Моцарт да. Моцарт Трагедия. Моцарттыкы деле атасы да жок, энеси да жок чоңойгон. Билесиң, мисалы жетим болгон, мисалы үчүн чакалардан үн чыгарган, мисалы үчүн Томас Эдисон мисалы үчүн эме светти ойлоп тапкан. Муну деген мектептен келе соосун деп чыгарып жиберген, мисалы үчүнчү. Ушундай да алар деле ачарчылыкта. Бир нерсе жараткан адам түпкүрүндө баары бир деле ушундай да. Биздин Айтматовду деле карасаң, жокчулукта ушундай согушта чоңойгон үчүн ал ушундай шедевр жараткан да. Жок, жанакы сөз да, жана жокчулук оор кырдал курч адамдарды чыгарат экен да. Оор кырдал мындай айтканда, адамдарды курчутуп барып анан бир жерге чыгарат. Биздин Кыргызстанда делечи азыр бир жетишкен адам болсо делечи, мисалы үчүн биз Шоронун эмесин айтабыз го, Эгемберди табылды Эгембердиевди айтабыз го. Аны деле биягын карасаң, мындай да, таң каласың да. Бирок ошолор эмнегедир ошолор үйрөтпөйт да. Анан башынан эле бай болгон, атасы бай болгон бирдемелер ошолор анан бизнеске үйрөтүп коуч болуп, акча деген мындай да балдар, эгерде сен деп. Сиздин өзүңүздүн жашооңуз эмнеси менен курч? Эмнеси менен кыйынчылык? Эмнелерди айтып бересиз? Эмил, билесиң, мен биринчи курска келгенде мен кайра баштан окугам да, 7-класстан баштап окугам да. Китеп окуган эмеспиз да биз бала кездечи. Китеп окуган эмеспиз, шок болгонбуз. Биз ушундай балчын тарбиясын билесиң, баары тең элечи. Ассаламу алейкум, братан, кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Эмне кылып атасың? Тиричилигиң болуп атабы? Эптеп-септеп, жер тепсеп жүрөсүң анан. Келип отуралык. Алдыбыз чөп болсун, муздан тайгаланбайлык деп туруп анан жынсыны момдай же шымды момдай кылып туруп. Кел анда, отурбайлы, чөк. На картаха деп койт бирдеме деп. Отуралык мындай, эмне болуп атат? Иштер болуп атабы деп. Ушундай нерседе чоңойгонсуң деп элестетсең сен. Тартылсаң бери, ассаламу алейкум, жигит кандайсың деп. Ушинтип балчынын эмесинде биз ушундай эмеде чоңойгонбуз. Элестетсең сен бир райондон бир районго өтө албайсың да. Биз мисалы үчүн Заринский деп коет, анан Мясик деп коет. Ал райондун балдары бер жака өтө албайт, сен аркы районго өтө албайсың да. Ушундай күндөр болгон да. Анан биз деген баары деле алардын районуна барып кийим алабыз. Тиги район келип биздин райондогу базардан продукт алат. Биздин райондо продукт кийим ала турган базар жок. Алардын районунда продукт ала турган. Анан барат да ал районго бар деле мамаңды ээрчитип алып, апам жетелеп алып барасың да, анан тип жаңы базар деп коет, тип барасың да, сен кийим албай элечи, монтип коркуп, монтип апаңды бекем кармап алып. Ай, мо жактыбы? Жакты. Жок, анан монтет апаң монтип келип туруп эле, момундай эле бир бурчтан келип эле колуну коюп эле, ай, могул канчадан дегенде эле сен функ деп тартып кетет. Кайра келип. Апаң монтип караса, ай, эмне болду? Бети башың канчалап эле. Секунд делечи ондай бетиң башың канчалап эле деп туруп каласың да. Анан ай, ким деп эле байкуш апам издеп таппай калат. Ошондой күндөр болчу да. Элестет, апаңдын көзүнчө сабап кеткен күндөр болчу. Анан азыр болсо 97-98 жылдары бизге дин келди балчыгачы. Анан ошондон баштап тескерисинче болуп калдык. Коркпой калышты, эч ким коркпой калды. Диндин келгени жакшы болду бизгечи. Биз ошол 9-10 окуп турганда келди. Анан биз аябай фанат болдук. Ушундай фанат болдук. Мектепти таштап салдык. Ошол жылдары деле сакал өстүрдүк. Эжелер менен кыргызча болду. Мектептердин баарында мугалимдер, мечиттер ушундай болгон да. Ушундай чоң бул өзгөрүү, чоң нерсеге алып келген. Биз даваттарга мектеп иштап салып 3 күндүк, 4 күндүк даваттарга кетип калганбыз. Мен деген башында эле 3 күн жок эле 40 күндүк даватка кетип калгам да. Ай. 40 күн даватта жүргөм. Болгондо дагы ушул күчтүү даватчылар менен даватка чыгып кеткен болчумун. Анан Мелис деген байке бар болчу, Абдулла Шейх деп коет, каза болуп калды бейиш болгор. Ошол кыйын киши болчу, аябай кыйын киши болчу. Ошол киши менен даватка көп чыкканга аракет кылчубуз. Анан ошол кишини күтчүбүз. Ошол кишиден көп таасирленчүбүз. Анан ошол киши көп советтерди берген. Именно ушул жолго ошол киши мага түрткү болгон да. Анткени мен ушул 4-класс менен артист болом деп жүрчүмүн да, анан жүрүп эле анан 7-8 класс кезимде мени жолуман кайттым да, артист болуу жолуман кайттым. Анткени ушул анча-мынча көрсө ушул чала билген кишилер болчу экен, азыр ойлонсомчу. Анан ошол Абдулла Шейх айтты.
көз ошол Жами деген мечит болот, ошол жерде даватта жүргөндө айтты, мен ушинтип ушундай болгум келчү эле, анан кийин кайттым, ошо медресе окуйын деп атам десем, жок деди да, сен кайтпаганың бул жолдон деди. Сен артист бол деди да. Сен артист болуп барбасаң, сенин ордуңа башка бирөө барат, сен бирок түшүнгөн адам барыш керек ошол жолго деди да. Ушул жерге барышың керек сен деди да. Түшүнбөгөн адамдар көп да, сен бар ушул жака бар деди да. Бирок сен ушул илимди түшүнүп алып анан бар деди да. Анан мен ушул жол менен мен көп нерсени окудум. 7-класс 1-курста келгенде мен көп нерселерди окудум да. Бардык батыш, чыгыш жазуучуларын, поэзияларды, анализдерди, орусча ушул биздин Чернышевскийде, Алыкулда түнкү саат 11-12ге чейин, анан Арабаевда деген информатикага жазылып алган болчумун, информатикада иштеген информатик көрүп, ушул жакта компьютер бар болчу, деп берет эле да, жазылып турат, 40 мүнөттөн ашык отурганга болбойт деп, мен отуруп берип, ошол 1-курстан баштап көзүм көрбөй ошол очки тагынып калдым да. Ошол очки эмеден болуп калды да, ошол компьютерден болуп калды. Ошол анткени мен 1-курска келгенде мен эчтеке билбейт экенине өлү ардангам да. 0. Топ-тоголок 0. Топ-тоголок. Ушундай кантип болсун? Мени окуткан Назым Мендебаев, Замира Акылаевалар, чоң актерлор. Келсең чоң культура. Сен деген деп деген жерден келип эле карасаң эле башка дүйнө, башка аалам. Өзгөрүш үчүн эмне кылыш керек? Окуш керек экенин түшүндүм да, түшүндүм. Мен кайра башынан 7-класстан баштап окудум да, мындайча айтканда. Канча бирт кылдыңыз? 5 бирт таган. 5 тең эркек. Эң улуусумун элестетсең жана 5 эркек. Ошондой эле эл катары эле карапайым эле киши болуп эле чоңойгонбуз да. Сиз ак өлөңдүксүзбү же балыкчылыксызбы? Балыкчылык эч ким жок да. Ошондойбу? Балыкчыда эч ким жок, балыкчылыкмын деген. Балыкчынын кийин эле куралган балыкчы да, мисалы үчүн 33-34-жыл эле курулган да балыкчычы, мисалы үчүн. Балыкчылык эч ким жок. Балыкчыда бүт бар. Балыкчыда Жалал Абадтыктагы бар, Оштон бар, Нарындан бар, Кочкордон бар, көлдүн аргас жагынан бар. Балыкчыда бүт бар. Балыкчы Жети областынын шаары да. Чогулганбы? Чогулган да. Балыкчыда нарындыктар бар. Балыкчылыкмын деп эч ким айта албайт. Мындай да, мисалы үчүн балыкчылыкмын деп ким айта алат? Мисалы балыкчыда туруп өсүп бир жерди жергедеп балыкчылыкмын деп айтыш керек да, туурабы? Анан кыргыздарда тегиңди сурайт да, тегиңди айтасың. Мен тегим болсо ошол. Тоң да. Тоң деп эле айтабыз тегибиз. Бабабыз тоңдон деп эле айтат. Балыкчыдан любой балыкчылыкты кармап эле сен каяктасың, балыкчылыктын түбүң каяк десе, вообще эле башка жакта айтат. Ата-энеңиз эмне жумуш кылчу? Ата-энем кадимкидей эле илгеркидей кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Кедей дыйкандар деп бизди бая Ак падышанын убагында ошол бизди ушинтип салган турбайбы, жана азыркы биздин байларды жаман көргөнүбүз ушул да. Эми ушундай да. Байларды жаман көргөнүбүз бүт жанакы чыгармаларда бизде. Бир бай келип, байкуш кулду башын жара чапты. Анан кул эмне кылмак эле? Бир туугандарын чогултуп келип өч алмакка келсе, кайра баяларды деп ушундай го бизде жалаң байларды, хандарды ушундай жаман көрсөтүү менен социализм деген мындай экен да. Акылдуулар менен акылсыздар деп коебузбу, же билимдүүлөр менен билимсиздер деп коебузбу, ким кандай билбейм. Ушундай адамдар менен монтип туруп баарын теңдеп койгон да. Анан азыркы убакка келип алып биз азыр тескерисин чогултуп атат да. Азырчы билимдүүлөр сүйлөбөй, наоборот тескерисинче билимсиздер азыр сүйлөп, эки нерсе билип алып, ошолор сүйлөп, ошолор сөз баштап, билгендер тескерисинче өзүнүн маданияттуулугун көбүрөөк кармап ушундай болуп атат да. Негизи кыргыздар түпкүрүбүздө негизи ак сөөгү эле элбиз да негизи. Бизде эл жок да негизи. Биз кыргыздар биз уникальныйбыз да, кыргыздарчы. Уникалдуу кыргызбыз да биз, мындайча айткандачы. Мисалы үчүн ЦУМга барып сурасаң, сотто оңдогон бизде бир окуу жай барбы? Оңдото турган бир механик, сотто оңдой турган бир механиктин окуусун окутабы бизде? Майдачта курс. Окутпайт, каякта окутат, окутпайт. Кытайда мисалы үчүн 1 жыл окутат экен ошол механик, сотто оңдой турган муну Чиманцин 1 жыл окуду ме деп сертификат берет экен, сертификатын алып алып барат экен да. А бизде ЦУМга барып эчтар бар, балдар таланттуу бизде. Кыргыздарчы көргөнүн идеальный жасайт. Бирок эч нерсе ойлоп таппайбыз.
Мунун мойнубузга алышыбыз керек да. Биз көргөнүбүздү идеальный кылып жасайбыз да. Соткаларды мисалы үчүн. Эми анча-мынча кетирип атат, немелерди бирок үйрөнүп атабыз да азыр биз деген, үйрөнүп атабыз. Машиналарды барып сурасаң, жок, окуган эмес. Кичинекей чагымда атам алып келгенде талкалап анан монтёрчүмүн анан деп атып эле азыр машиналарды оңдоп, соңдоп азыр үйрөнүп баштайт. Биз биринчи неме кылабыз кыргыздар ушундай. Сону биз көргөнүбүздү так жасайбыз да. Шак жасайбыз, анан свет турдагандарыбыз, сонун го мисалы үчүн. Сонун да, мынтип кичинекей немени алып бягына салып, үстүнө бир кум себелеп ийип, ушундайлар бар билесиздер да, я. Келе турган күнүнө жакындап атабыз. Бизде ушундай да, биз деген кыргыздардын акылы көзүндө да заңгыраган үйлөрдү көрүп, заңгыратып өзүбүзгө салып алабыз. Көрүп жашайбыз да, биз көрүп идеальный кылып жасайбыз. Америкада мисалы үчүн балдар бар, сонун нерселер жасап атышкандар бар. Бир жерден көрүп болгон эле бизгечи эмне жетпейт кыргыздарга? Билим менен эле жалкоолук да. Эки эле нерсе, жалкоолук менен билим эле да биздечи. Болду. Ушул экөөнү эле жеңсекчи, кыргыздардан өткөн, гениальный кыргыздардан өткөн уникалдуу адам болбойт эч жерде. Анан калпак кийелик, тигиндей мындай нана дей бергенден эч нерсе, эч кандай пайда жок. Ооба, визуалдуу маданияттагы бул өнүгүү, ал жактан да өнүктүрүшүбүз керек, бирок эң негизгиси могул жерде да. Көкүрөктө. Мен сага бир окуя айтып берейин, барыңыздарга бир окуя айтып берейин. Тойго барып келдим, ушул шляпам, могул шляпам да. Тойго барып калдым, костюм-шум, анан мен бир трюшумдукту да кийинип алам го. Костюм-шум кийип туруп, кета кийип алгам да утмачы, анан эки кызымды эчтеп алгам. Эки кызымды эчтеп алып бардым, тойго барсам эле бир чоң кишилер менен отуруспойду, улуу аксакалдар менен отуруспойду, анан отуруп калдым. Маңдайымда бир ак чач, галстук тагган бир ак чач. Көзүнүн немеси менен мынтип эле карап атат да. Жаман көрүп атат деп мени карады, анан жанындагы аял менен мынтип мени карап эле сүйлөшүп. Жаман көрдү да, мен өлө жаман көрдү. Жоктонгон деди окшойт да, ушундай депчи. Анан кыздарым улам жаныма келет, жаныман кетет, ушинтип жүрөбүз да. Анан биринчи бөлүк бүттү, экинчи бөлүк бүтүп, анан ушу акыркы бөлүк жагында анан фойеде жүрүптүр, эшиктин алдында, эшикте сыртта фойеде жүрүп, анан мени чакырды. Бергелчи ай жигит деди, чакырганды эле. Башталды дедим. Бизде улуу муундагылар өлө налый берет, байкайсыңбы? Аябай налышат, мындай да, адам кандай билбейм, ошо өзү менен чогуу алып кетет да, азыркы жаштар болбой калды, бүтпөй калды депчи. Улуу муундагылардачы эң акылдуу адамдар мындай да, жаштарды түшүнүү менен бизде мындай да, жакшы карыңызчы дейт го. Жакшы карылык деп, жакшы карылык тилейт го, бир жакшылап карыңыз деп бекерден айтпайт кыргыздардачы. Жаштарды түшүнүү ушундай. Бергелчи балам деп чакырганды эле. Я башталды дедим, азыр баштайт дедим. Бардым. Ассалам алейкум майке. Мен угатам сизди десем эле. Кыздар сеники турбайбы дейт, анан ооба десем эле. Алдыңа кетейин деп эле мага 2000 сом берди. Таң түшүнүп калдым. Баба обратный болуп кетти да, эме болупчу, неожиданный болуп кетти да, анан 2000 сомду алып эле байке эмне болду да, кээде талантыңды сыйлайм, анан мынтем тигинтем деп эле кээде берип кое беришет адамдарчы, анан деп мындай таң калуу менен алдым да, анан 2000 сом салып койдум, алып эле ал деп өзүм мажбурлап салып койду, алып койдум. Анан сенин кыздарың дейт, кыргызча сүйлөйт турбайбы дейт. Сенин эки кызың тең кыргызча сүйлөйт турбайбы, алдыңа кетейин, ай. Экөө бир тукан, экөө бири-бири менен кыргызча сүйлөп ойношот экен, ай. Булар менен кошулуп калса, булар менен орусча сүйлөп, булар бири-бири менен кыргызча сүйлөшөт экен, ай. Кыргызча немелердин баарын билишет экен, ай, мынтип деп анан көрсө суроолорду берип эме кылыптыр да, анан ооба кыргызча эле сүйлөйт, ооба десем эле. Ай, балам дейт, мен тилчимин дейт. Кыргыз тил боюнча ушундай тилчи экен да. Доцент, академик экен. Менин неберем сүйлөбөйт кыргызча дейт. Мен уялам дейт. Менин бир дагы балам кыргызча сүйлөбөйт, мен уялам дейт. Ушул менде болгон эле дейт. Көп дейт да, кыргыз деп тилге күйгөн адамдардын балдары дейт. Чоң эле элге таанылган эле кишилердин балдары, неберелери дейт. Орусча сүйлөйт дейт. Анан дейт, жанакы мени сөз кылып аткан нерсени айтты. Сени дейт шляпа кийип тойго келип отурганыңды көргөндө дейт, мен ушундай кыжырым келди эле дейт да. Ушундай кыжырым келди эле дейт. Анан азыр экөөбүздүн айырмабыз асман менен жердей дейт да.
сага караганда дейт, мага караганда дейт, сен тилге көбүрөөк салым кошуп турсуң дейт да. Сен дейт балдарыңа кыргызча үйрөтүп алыпсың да. Сен балдарыңды, кыздарыңды кыргызча чоңойтуп келатыпсың да деп аябай неме болуп калды анан. Анткен сайын ал аксакал мага эме берип койду, дем берген сайын мынтип мен аябай мынтип эме болуп калдым. Ооба. Театрга келиңиз. Мен кыздарымды дайыма театрга алып барып кыргыз тилинде көп эме кылдырам деп аябай неме кылып эметсем, ооба, ушу мен дагы неберелеримди театрга алып барайын деп жүрөм. Өткөндө Төлгө спектаклин алып барып көрсөтүп, бешке чыгып баарына кайра түшүндүрүп бердим дейт. Анысы кандай, анан бизде ушундай да. Сырткы эле нерсебиз менен дей беребиз да, дей беребиз. Ички нерсе бизде. Бизде ушундай турбайбы көрсө, илгери ушул чыгармаларды карасаң, кыргыздын башка жагын өнүктүргөнгө аракет кылышкан, ушул жөнөкөйлүккө тарбиялаганга аракет кылышканбы? Ошол себептен байларды көрө албастык деген ушундай жаман нерселер бар да. Мен мындай нерсени дейчи, агай, кечирип коюңуз, кайра мен чыгармачылыкка бир келип көрөйүн да. Группаштарыма сурап беретим да. Айбеке. Анан, артисттер жакшы эле таба албайбы? Жашообуз кандай болуп атабы деп мен өзүмчө мында кабатырланып атам да. Анан ошентсем анан Аскат Сулаймановду көрсөтүп, мына Аскат Сулайманов артист, окуган, нормально жашап атпайбы деп анан ушинтип салыштырып ушинтип айтып берген. Тапса болот экен, иштесе болот экен, жакшы жашоо курса болот экен деп анан өзүмө кичине мындай тынчтандыруу болгон да. Мотивация алгансың, кичине болгон да. Анан бирок окууну жаңы бүткөндө бүтүрдүңөр да, кетирдиңер да. Каяка барарымды билбей, биринчи айлыгымды алганда мен ушунчалык өкүнүп, ушунчалык жертеп келгеним да бар болчу да. Сизде кандай болду дегеним го? Менде эчтеке болгон эмес. Эчтеке нерсени ойлонгон эмесмин, мен айлык үчүн ойлонгон эмесмин. Мен үчүн сахнага чыгыш, элдин алдында кол чабуу деген биринчи орунда болгон да. Бизде боз үй деген бар болчу, маңдайбыз, ошол жактан тамак ичебиз. Мен айлык алып туруп 1300 сом айлык алчумун да. Айлык алып туруп тамакка төлөгөнү келгенде 1700-2000 сом болуп кетти да. Кайра эмки айлыктан берейинчи деп атып, бир жылда ушинтип атып, үстүнө кошулуп анан отпуска алганда 5000 сом ушунда отпуска алчубуз электе. Ошондо жапчубуз да, анан эчтеке жок кетчүбүз да. Отпуска алып элдер жыргап кетсе ошондо. Айтып атпаймынбы? Бир курбанчылык болуш керек да, бир нерсе коротушуң керек да, бир нерсе кылышың керек да. Бир нерсе беришиң керек, алыш үчүнчү убактыңды беришиң керек. Анан сабырдуулук да. Сабырдуулук. Эң башкы нерсе бул сабырдуулук. Сабырдуулук болсо, ошого чыдасаң, ошол нерседен секирип өтсөң, анан өзү келип, бир орунду алып, кандайдыр бир Аллах таалам жөн койбойт да. Сен канчалык берсең, сени жөн эле койбойт да. Мен бир байкем айтып берчү, кантип эле депчи. Кудай сени жаратып эле, кантип эле үйлүү болбой каласың, жөн жараткан жок да, Кудайдын бир сага болгон планы бар да. Иним деп эле байкуш киши ушинтип эле мага советти аябай катуу берчү ушундай. Кабатырланбай иним, бүгүнкү күнүңдү ойло, эртеңки күнүңдү дагы бир боло турган күнүң менен сарсана болбо, бүгүнкү күнүң менен ойлосоң, бүгүнкү күнүңдө жакшы жашасаң, сен эртеңки күнү сонун жашайсың, Бүгүнкү күнүңдү жаша сен. Эмне кыласың, биз кыргыздар ушундай, чын эле ушундайбыз да биз. Кыргыздарчы эки эле нерседен өлөбүз да. Тамактан, анан стресстен өлөбүз да. Акчалык берсем көк чолук берип койду, $50 берсем $100 бербей койду. Жамбаш тартпай койду, кабырга тартып койду. Кирип келсе мени карабай койду, тигинин пакети меникинен көбүрөөк болуп калды. Тиге келген мага келбей койду деп атып эле анан бизде сыйлаган сыйдын баары тең бүт баары тең туура эмес тамактануу маданияты бизде аябай деле өнүккөн эмес. Азыр ушул нерсе жаңыдан өнүгүп келатат. Мен ошого көбүрөөк көңүл буруп, мен азыр 7-чи жолу арыктап атам го дейм. 7 жолу арыктап, 7 жолу семирдим да. Азыр 7-чи жолу кайра арыктам, бирок Кудайга шүгүр, эми түшүнүп, туура багытта. Сиз өзүңүздү жеңгенди билесиз го? Залбы зал. Зал ушу мен ушундай жеңем, мен мындай дисциплинаны жакшы көрөм да. Эртең менен 6-да, кечинде 10:30-да укташ керек, 11-ге жетпей уктап калышым керек депчи. Азырчы мындай да. Эркек балдарда тестостерон деген бул гормон эркек балдар үчүн бул өтө важный, өтө опурталдуу маселе да. Тестостерон деген бул эркектерге керек.
эркектердин настроениясында, эркектердин өзүнүн алып жүрүүсүндө бул тестостерон эркектерге башкы гормон да. Ал гормон түнкү саат 11-ден 3-кө чейинки ошол маалда перезагрузка болот да. Сен уктап алсаң, ал гормон көбүрөөк загрузка болбойт. Анан ошол перезагрузка болуп, анан таңгамал ошол тестостеронун көбөйүп, таңгамал сен ошол эркектик гормон бөлүп чыгарат да. Бизде азыркы молодежь эмне кылып атат? 2-де, 1-де жатат. 3-те жатат, 4-те жатат. Ойгонот. 7-ден кийинки уйкучу бесполезный уйку. Түшкү саат 2-3-төрдө ойгонушат. Тестостерон деген жок, алсыз, мындай болуп, башкача болуп. Ошол тестостерон деген эркектин характерин көрсөтөт, эркектин эркек экенин көрсөтөт. Күчтүү көрсөтөт. Ошондой да. Азыр аялдар ошон үчүн ватаң башы деп аткан ошол да биздечи. Барчарай деп аткан ошол да. Конфуцийге император эме берет да. Задание берет да. Иш тапшырат. Ушундай бир айылда ушундай аялдары эркектерине баш ийбей атыптыр. Сиз барып ошону чечип бериңиз маселесин дейт да. Анан макул деп барат. Барып анан бир жума көзөмөл жүргүзөт, эмне болоптур, кандай болоптур деп анализ. Көйгөй каякта экенин анализ жүргүзсө, көрсө, эркектери түнкү саат 1:30-2-лерде ушул түндүн эмесинде күрүч. Бир күрүчтүн аты бар, бир атын унутуп атам, бир узун күрүч бар, ошол түнчүндө айдалат экен да. Түнчүндө сугарылат экен да. Эркектер ошол жерге түнчүндө барып, түнчүндө сугарган үчүн ошо эркектик тестостерон көп иштелип чыкпай, жанакыдай болуп, экстраген көбөйүп, тескерисинче болуп калганда, ушу көп укташпай неме болуп калгандан ошондой ишип тур да. Ушул күрүчтүн сортун жоюп, берки эле күрүчкө, күндүзгү эле күрүчкө өткөрсүн депчи. Анан бул эмне болмок эле, бул Конфуций таанытып калды, жинди болуп калды. Анан император буйрук берет экен, жок, кереги жок, Конфуций айткандай болсун дейт. Десе чын эле күндүзгү күрүчкө өтүшөт, түнкү күрүчтү алып ташат. Анан десе эле анан бир убакта ушундай эркектердин кайра өздөрүнүн эркектик касиети келип, мындай болуп, жакшы бир эмеге келип калыптыр да. Мындай мисалдар көп. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эрте жатыш керек. Эрте жатыш керек, көбүрөөк кыймылдаш керек эркек балдарга. Көбүрөөк мен азыркы эме деп айтат элем, көбүрөөк окуш керек депчи. Бирок пайдалуу нерселерди окуш керек да. Канткенде бай болом деген нерсенин кереги жок, ал дисциплина да. Бай болуш үчүн дисциплина, эреже да. Эрежени сакташың керек да. Сиз байсыз ба? Менаймын, эмнеге бай эмесмин? Айтып бериңизчи. Мен өтө баймын менчи. Кудайга шүгүр баймын, үйүм бар, машинам бар, келинчегим бар, кыздарым бар, окушат. Ошончолук иштейсиз, Ошончолук иштеш керек да. Чын эле, эми жакындан билгендер, жандан көрүп жүргөндөр, мамилеси барлар, тааныштар чын эле билет болуш керек. Ошол эле ушунда өзүнүн баасын да сырттан берип жүрөт болуш керек. Мен жеке өзүмдүн моюм ошондой. Тыным жок сизде. Кайсыл жакта болбосо, кайсыл жакта концерт болбосун, кайсыл жакта бир чоң той болбосун, кайсыл жакта бир масштабдуу бир иш-чара болбосун, артында сөзсүз түрдө Эркин Эгембердиев турган болот да. Анан вау. Кайсыл учурда жетип жатат? Эми байка бар. Атын айтып эле коеюнчу, байканы. Бир нормальный бир иш-чарага барып калып, сени карай берем дейт. Жок бекен. Анан жок болуп калсаң дейт, анан мынтип өзүмдүн төшүмө көтөрүп, алло деп мага чалат, анан чалып, сен жоксуң го мен биякта депчи. Анан мен мынтип коем, мынтипчи. Арзан болуп калып сизди сунуштагам. Ой, атаңды ажырайын деп калат. Тамада да болдуңуз. Бардыгы. Гырчыда болдуңуз. Гырчыда болдум, обончуда болдум, рэпер да болдум. Клипке тартылдыңыз. Тартылдым, бардыгы, кино, сценарий, бүт. Ушул жолдон тайган жокмун да, Эмир, бирок ушул жолдон тайган жокмун да. Чыгармачылык деген жолдон тайган жокмун да. Бардык жердечи миллионер болсо болот, бардык жерде бизнес кылса болот, бардык тармакта. Бирок эмне? Өзөгүн жакшылап билип баамдап алыш керек да. Байлык жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ошону эле мындай кыскача эсептей кетели да. Бир клипти канчага тартат Эркин Эгембердиев? Бир клипти тарс эле баасын айтыңыз. Жок, баасын айткандан эмерээк болуп калат. Негизи мен бир клипти башында $500 баштагам. Башы элеби? Башында, башында $500 дечим. Ал клипте биз ырчы келип эле ырдап койчу да. Бүт даяр. Калган бүт өзүбүз даярдачубуз. Анан азыр болсо инфляция, бардыгы өстү, бардыгы көтөрүлдү. Анан
чынында эле ушундай да. Сум айын көтөрүлүп кеткенине канча болду, бирок биздин эме көтөрүлбөйт да ушундай. Тияктын көтөрүп кеткенине макул. Бирок биздин немебиз көтөрүлбөш керек да. Ошол боюнча калыш керек. Эмнеге көтөрүлбөйсүң? Ушундай да, көтөрүлбөдү. Көтөрүлүп кетти да. Эмне жешеңер бар ага дегендейби? Бизде театрда неме болду да, биз өй эле шок болдук да. Айлыгыңар 100% көтөрүлөт дегенде, yes! Дедик да, баары 10 000 сомдон алып элек. 100% болгондо 20 000 сом болду да. Деп туруп чыксак, 3 күндөн кийин баары кымбаттап кетпай. Кайра мурункудай эле 10 000 сомдой эле болуп калдык да. Деп туруп калдык да. Эмне үчүн артисттер ызы чугулуп, мен айлыгым аз деп айтпайт эй. Артисттер анткени өзүнүн жумушунчу ушунчалык жакшы көрүшөт. Анан чынында эле булар маданият үчүн иштейт да. Биз маданият үчүн биз иштебесекчи, ким иштейт? Чынында айтсаңчы. Азыр биздин негизи эле биздин өкмөттө бир чоң, бир чуңкурча пайда болот жакын арада. 10-20 жылдын ичинде бир чоң чуңкур пайда болот. Кайсыл сфераларда? Милиция кызматкерлеринде, биздин маданиятта, билим берүү тармагында, медицина тармагында чоң ортосунда боштук болот. Эмне себептен? Анткени аякта ошол жерге талапка ылайыктуу айлык төлөп бере албагандыктан. Мен бүт мына бизде кыйындардын баары башка жака кетип атышат. Мисалы үчүн, сен билгенде. Ошол эле милицияларда деле бар. Азыр балдар милицияга бербейт окутканы. Жок, койчу, аякта деле болбойт. Барып кел, таап кел, тууп кел, бирдеме болсо да чукуп кел дейт туурабы? Мисалы үчүн ушундай нерседе медицинага деле монтип элдер нааразы болуп атат, мындай депчи. Тиякта деле ошол мектептерде деле ошол болуп атат. Тиги баласын мынтип салдырат, тигинтип салды, тигиндей мындай. Эмне? Бул маданияттын эрежеси жоктугунан да. Маданияттын эрежеси жоктугунан, культура жок. Бардык жерде культура бар да, бардык жерде маданияты бар. Маданияттын эрежесин колдонбогондуктан болуп атат да. Бир коомдо мисалы үчүн монтпеш керек да. Мен азыр ынтымак жөнүндө бир клип же болбосо ынтымак жөнүндө бир кино тартып же бир ролик чыгарсамчы, монтип туруп натыйжасынчы биз эртең күтпөшүбүз керек да. Бул натыйжасын 80 жыл, 90 жылда. Мисалы үчүн ушундай да. Мен азыр бала кезимде окуган нерсени азыр мен айтып алып, кичинекей эле бир нерсени азыр эметип алып, мен ушундай кылып турмун, мындай кылып турмун деп аябай ошого көп маани берем да. Мен мисалы үчүн ушундай да. Азыр мен мурунку кинолорумду кичинекей балдар, сиздин киноңуз менен чоңоюп атык байке, дешет да. 35-тен 30-дан өткөндөн адамды сен окута албайсың, болду, бүттү. Анын өзүнүн биз правдасы пайда болот, өзүнүн ясы пайда болот. Мен деген пайда болот, баары бир деле. Сен эчтеке дей албайсың. Эчтеке дей албайсың. Эреже Аллах Таала жерди жаратты. Анан 18 000 аламды жаратты, адамдарды жаратты. Анан эрежени жаратты. Анан эрежеге баш ийүүнү жаратты. Болду. Болду. Сен эрежеге баш ий, болду. Светофор кызыл күйгөндө токто, жашыл күйгөндө айда, болду. Оңго деген надпись, оңго бурул, 90 болсо 90 менен бар. Ременди тарт десе тарт, болду. Сен эрежеге менен баш ий, сенчи. Бүт барында эреже болот. Эрежесиз канча жашоо болот? Сен ошону ойлосоң. Мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз деп какшай беребиз го, бирок мыйзамды уруп, ойлоп, тебелей ушундай да бизде. Аны эмне үчүн? Аны үчүн эмне? Биз мыйзамды үйрөтүшүбүз керекпи? Жок. Биз маданиятты үйрөтүшүбүз керек. Кирип келе жатканда, мисалы үчүн бир жерде надпись болсо дейм да, килейген жердечи. Таарынышпайлычы тууганым деген сыяктуу надпись болсо. Турабы бир килейген, ошону бир мамлекет жазса да, KFC комбо 99 сом дебейчи, турабы? Кечиришелчи тууганым деп бир надпись жазса. Сабырдуу бололукчу деп бир мындай элдерге жакыныраак бир нерсеничи. Бул күн өтүп кетет досум, кайгырба дегендерди жаза берсечи, мамлекет тарабынан да, бул жеке адам эмес. Жеке адам жазса деп туруп астына KCB банк деп же бирдемелер жазып кете берет да, турабы? Ошон үчүн деген мындай бир жакшы бир мындай сөздөрдөн жазса, ушул визуалдуу маданият өсөт. Ошондо биз акырындык менен башталат да. Биринчи маданият ошол жерден башталат. Москвага баргансың, башка мамлекеттерге баргансың, барсаң остановкада отурсаң, Достоевскийдики, Пушкиндики бир жерде ушундай надпистер көп болот, байкайсыңбы? Ошентип эле акырын адамдарды тарбиялайбыз. Метронун баары ошол. Бизде мындай башкачараак да. Биз материалдык жагын көбүрөөк эметип кетпедик азыр. Кинолоруңуз боюнча кай? Кинолор боюнча же менин кинолорум боюнча?
Тартылгандагы. Башын эме тартылгандан баштап бериңиз дагы. Эң биринчи тартылган киноңуз. Эң биринчи тартылган кином бул Боз салкын. 2006 жылы июнь айында тартылган Боз салкын. Андан кийинкиси Белгисиз маршрут. 2007 жылы. Катарынан эле тартылып турсуз. Чоң проект иштеги. Менде чоң проект. Мен ошол белгисиз маршрутты эле айта алам да, чоң проект депчи. Андан кийинки ошол госкинолордо ошол да. Чоң проект болгон. Ошондо таанышканда кинонун жалпы тармагы менен, кино кандай тартылат, кандай иштелет, кинодо ким эмне кылат, ошол кинодо таанышкам да. Кино деген байке мененчи. Кандай кино? Кандай киши экен? Тартылышы оор да. Баягы мен кирип барганда кинонун бир күнү 2 күн болуп эсептелет десем, ой антип эле 2 күн болосун түшүнтүп. Чынында эле ошондой оор экен, аябай оор экен. Сен элестетсең, окуя балким 1 жылдын ичинде болгон окуя, сен аны 3 айда тартасың. Балким 2 сааттын ичинде болгон окуя, сен аны 3 айда тартасың, элестет. Ошол чачта ошондой кармап жүрүш, ошол бетти ошондой кармап жүрүш. Ошол жерде өзүңдү бир акыбалда кармап жүрүш деле кыйын болот экен. Негизи эле кинодо бул эң жаман нерсе күткөн да, күтөсүң го. Күтүү да кинодочу. Алгачкы сценарийчи? Өзүңүз киного сунуштап жазган? Мен алгачкы сценарий ушул фестиваль биякта конкурс болгон. Конкурс болгондо мен бир кабинет деген сценарий жазгам, анан Ак күчүк деген бир сценарий жазгам. Короткометражныйчы. Ошол сценарийлер жазып, ошондон экөөнүнөн тең уткам. Бирөөнүсүн болсо ушул илгери ушу Майра Макаеванын Мээрим фонду уюштурган бир эме бар болчу, ошондо ошол жакта жазып, ошондо уткам да. Бир кабинет деле боло берген окуя да. Кабинеттин ичинде бир камера коюп эле, ошонун ичинде боло бере турган. Кабинетте бир директор жөнүндөгү бир окуя болчу да, ошол кабинет башкага айланып, ал директор коррупция менен кармалып, бир директор келип, ал ушинтип анын аялы келип, дагы бирөөнүсү келип, ушинтип аябай ушундай жазгам. Мындай эргүү менен жазгам да. Ошону уткандан кийин дагы берки күчүк дегенди жазгам, Ак күчүк деп. Ак күчүк ошо бут тизеден ылдый тартылат киночу. Тизеден ылдый тартылат. Күчүктөр көрсөтүлөт да. Элдердин буттары эле тартылат. Элдердин буттарынан эле байды бай экенин, чүмшүктү чүмшүк экенин ошо тизеден ылдый эле могу аяктардан эле. Анан ошол француженка бир кыз жактырып ошону алган да. Ал ошол экинчисинде ошондой болгон. Андан кийин кинолордо көп. Медиастарда Сүйүн Откеев менен көп иштешим, дагы эле иштешип келем. Ошол көп жолду көп ачып берди. Ошо сценарист катары көбүрөөк неме кылып берди. Анан Элдар Турдумамбетов деген бар, режиссер. Досум болот. Ошол экөөбүз дагы көп жазмыш этип мен жүргөндөн ошол Элдар көп нерсе ошол багыттап көбүрөөк үйрөттү да. Элдар болсо профессионалдуу ал сценарист, кинорежиссер да. Кандай театрда жүрөсүз, окудуңуз, кино тармагы, жазган сценарий. Биринчисинде албетте башкачараак болот да. Адабияттык көз карашта көбүрөөк жазасың, кинонун шаблонуна такыр түшө албайсың, эпизоддорго бөлө албайсың. Узун эле да. Анан тиги Сүйүн байка күлө берет эле башында сценарий жазып бергенче, эркин сен жазып бер, анан мен өзүм устукамда болом деп элечи. А мен узун кылып эле адабиятташтырып эле баягы эме жазгандай эле жазып берип салчумун, пьеса жазгандай эле жазып берип салчумун. Анан Сүйүн байка ошо эпизоддорун кийинчерээк ошол Элдар деген досум ошол мынтип шаблонго салып, анан ал оңой эле. Негизи бир нерсенин багытында көрөм десем мен билем ушундай да, мен эрежесин колдоном да, дайыма эрежесин колдонуп, ошо менен багыт жасайм да. Мунун эрежеси ар бир эрежеде, ар бир багытта баратканда бир сабырдуулук менен дос болушуң керек да. Анан эмгек да. Эмгектене бериш керек да, кыймылдата бериш керек. Бир жакшы сөз бар. Немирш Данченконун бир сөзү бар. Не получится, 100 раз повтори, получится дейт. Кыла албай атсаң 100 жолу кайтала, 100-үнчүсү болот дейт да. Ошол нерсени көбүрөөк кылдым. Кыргыздарда бир сөз бар.
отту жага берсең, ишти кыла берсең майнап чыгат, отту жага берсең кайнап чыгат дейт го. Ошол кыла берсең майнабы чыгат да бир эмес жана бизде деген мынтип келип эле таңк деп бир кылып туруп эле жарымда келгенде болбойт экенде башка жака секирип туруп ойгонуп тура калсаң эле 55 болуп калган болосуң да. Кайран убакыт, кайран өмүр. Жараткан ролдоруңуз көбүнчө комедия? Көбүнчө ошол амплуада көбүрөөк чакырып калды да. Комедия болуп калдым. Акыркы профессор деген киного түштүм. Саламат деген ушул Медиастарда жаңы бир режиссер пайда болуп келатат, эми үмүтүбүз бар. Ошол тартты, бир жакшы кино. Профессор деп ошо башка каарман кылыпчы. Бул кинодо мен действительно башка кинолорго караганда ушул кинодон аябай кыйналдым да. Анткени бул кинодо жалгыз каарман экөөбүз эле ойноп аттык, кичинекей бала менен ойнодум жалгыз. Анан бул жерде ушул каарман азап тозокту көп көргөн каарман экен да. Анан ушул локацияларда жаанда тартылды. Ал жанагы буга чейин кыска метражды чыгып жүрбөдүр ютубка чулдур профессор болгон. Ошонун негизинде ошол эмне болуп чулдур болуп калганын бир эме кылып, ошол өздөрү сценарий жазышты. Ошол Откеев, Саламат, Элдар Турдумамбетовдор ушул сценарий жазышып, анан ошонун негизинде азыр тартылып бүттү да, Кудай буйрса 13-июнда деп атабыз. Премьера? Премьерачы. Баса кыйын экен. Дагы эмне кайсыл? Отуруп калсаң эчтеке чыкпай калат экен, оюң топтой албай калат десең. Басканын сонун туруп сен көрсө чын эле басканда аябай неме болот. Отурганда бүт ойдун баары отуруп калды го мындай. Ойлоно албай калдың го. Айырмасы билинет экенби? Айырмасы аябай билинет экен десең, мындай отуруп калсаң биз бай туруп ойноп туруп эме кылып калганга сен негизи ушуну колдонушуң керек экен. Отургандарды жана отургандарды чакырып сүйлөшүң керек экен. Шашпай отургандарды басып барат сүйлөй албайм дегендер. Кол менен бутун кошо албай калыштар болчу. Монтип баскандар болот го. Сонун агай, тамада болбой калдыңызбы? Ооба, ошол тамадалыктан кичине мындай баш тарткан жокмун, бирок мындай кымбат айтып коюп атам да. Ошол акырындык менен ал жактан кетпесе бул чыгармачылыкта аябай тоскоол болот экен да. Мен таң кала берем да, эмне критерийлер менен балдарды тарбиялап чыгарат болушуңуз керек депчи. Окутасыз эми, баарын чогуу эле окутасыз. Анын арасынан жаныңызга бирден экиден чогултасыз, мисалы, же өздөрү барышабы, же өзүңүз чакырасызбы, аны билбейм, мисалы. Анан буга чейинки тамада оюнчусу болуп кетти. Азыр өлкөбүздө сонун тамада болуп жүргөн бала бар, Кубаныч Баркалбасов деген. Сиздин окушуңуз, сиз үйрөттүңүз. Бакас бар, ырчы. Бакас артист. Ал дагы сиздин тарбияңыз менен, сиз көрсөткөн жол менен келип азыркы учурда иштеп атат. Кандай Тазима бар, Саламат бар, Калбек уулу. Чочун киши, Мырза, көп эле окуучулар. Баягы күнү айтып атпаймынбы? Бир кино чакырып гонорар предлагать этип атпайбы? Анан мен окуучум алган гонорарды силер мага предлагать этип атасыңарбы, уялбайсыңарбы десем. Сиздин окуучуңуз беле дейт. Анда окуучуңуздукун түшүрүп, окуучуңузга бергенди сизге берели дейт. Жок дейм. Мындай кылабыз да, тарбияда мындай да бизде биздин творчество деген, чыгармачылык дегенде үч кыйыры жок алам да. Бардык жакка кетиш керек да. Анан бизде 7 миллиондук адам өлкө жашайт. Бул жерде 7 миллион киши жашайт бул өлкөдө, Кыргызстанда. Анан биздин система болсо, илгерки убактагы система, ал убакта деген 415 миллион киши жашаган, 15 республика бир болуп турган, ой толгообуз дагы, кругозорубуз дагы кеңири, кассабыз дагы кеңири болуп турган кезде, ушундай болуп турган кезде орногон система да бул. Жана балдардын баарын тең жаман киного түшпөгүлө, той алып барбагыла, мындай ырларды ырдабагыла, мынтпегиле, тигинтпегиле деген да. Анан ошондой коом чоңойду. Ошондой коом чоңоюп туруп, эмне болду? Баары бир убакта эмне кыла, эчтеке кыла албай калышты. Эчтеке кыла албай калышты. Эмне үчүн? Анткени биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин аларды мамлекет камсыздай албай калды да, анан алар эмне? Өз ара эчтеке кыла албай калышты. Анан мен өзүм ойлондум да. Булар окуп бүткөндөн кийин актер боло албай калса, бирөө Швецияга, бирөө грузчик болуп, бирөө Россияга, бирөө чакырып кетип калат экен. Андан көрөк мен ушундай метод кылышым керек экен.
Мен азыр окуткан балдар сөзсүз түрдө бир жерге алек болушат да. Сөзсүз түрдө. Кинодо болобу, тамада болобу, сенде болуп ТВда иштейби, кандай боло турган болсо дагы ушул чыгармачылык ушул чөйрөдө алек болгонго аракет кылдырам да. Негизи эле. А мен ушул практиканы экинчи курстан баштап эле жака алып чыгып, бияка алып чыгып, тиге катыштырып, буга катыштырып көндүрөм да. Баарына көндүрүп. Анан болбойт. Бизди деле ошентип окуткан бир убакта. Болбойт, жок, антпегиле, мынтпегиле, тиңтпегиле деп келгенден кийин анан өзүбүздүн көз карашыбыз пайда болду. Алган айлыгыбыз тигил болсо, жашаган жериң тигил болсо, жаткан жериң тигил болсо, элестетсең, сахнада хан болгону менен жөнөкөй турмушта жөнөкөй эле бир жан экенбиз да, анан иштеш керек, тиричиликти кылыш керек, туурабы? Баары тең ойлойт да, ушинтип эле киного тартылып эле сахнада чыгып жүрсөң эле мен килейген бир особнякта жашагандай болуп эле ушинтип эле ойлошот. Мен деле азыр Кудайга шүгүр деп жашайм да мен. Кудайга тобо деп жашайм. Мен мурда жок кезде деле Кудайга тобо дегем да. Азыр деле тобо деп келем да. Азыр деле мурунку караганда азыр жок дебейм, Кудайга шүгүр да. Бир комнат болсо дагы үйүм бар, өзүмдүн үйүм, машинам. Мен Кудайга шүгүр дейм да. Мен бул нерсеге деген бизнес кылып, шыбап же болбосо бир жерге алып барып товар ташып, ушинтип иштеген жокмун да. Мен ушул эле жолдон эле чыгармачылык менен эле жүрүп эле ошого жетишкенге аракет кылдым да. Азыр эле ушундай эле балдар жүрөт, мисалы үчүн. Анан азыркы жаштар шак эле үйлөнө калып эле, шак эле машиналуу болуп, шак эле үйлүү болуп эле, шак эле артист боло калып эле, шак эле звезда болуп эле, элдер таанып эле, умунтип эле ушундайды каалайт да. Жанакы жолдон өтүш керек, баары деле өтүш керек да. Баары деле өтүш керек. Келинчегиңизде сиздин сунушуңуз менен ырдаттыңызбы же кесиби боюнча ырчыбы? Жок, келинчегим өзү ырчы болчу. Өзү эле негизи ырдаганды жакшы көрөт да келинчегим. Анан экөөбүз ошондон улам таанышканбыз да. Ал ушул бир жерге ырдап катышып, конкурска катышып, анан мен режиссерлукту ошол жерден баштагам да, бала кезде элечи. Даярдап жүрүп элечи. Бала кез. Анан ошол мени даярдап берип коесузбу деп келген да. Ырчылыкка даярдап турган, аялдыкка да даярдап тура алып алдым. Бир ыр жагат, тиричилик дегенчи. Тиричилик дегенби? Ооба. Кирди сонун. Ону дагы өзүмдүкү, сөзү да өзүмдүкү, бүт эле. Кандай болсо дагы биз чыгармачылык менен билгизебиз да. Кандай болсо дагы, жаман болсо дагы, жакшысы болсо дагы, сүйүнсөк дагы сүйүнүп мен турам бүгүн деп мындай ыр жазышат, чыгармачыл адамдар ушундай болот. Жаман көрсө дагы бир мындай бизде ушул бул чыгармачылыктын эрежеси да, түз барып кагаз жазып, арыз жазган бул бездарный чыгармачыл адамдар ушундай болот да, бездарныйлар. Ката. Кагаз жазып, эме болуп, ушинтип, мындай кылышып, тигинтип. Раматтылык Марат Алышбаев менен чогуу бир комнатада отуруп калганбыз да, анан ошол көп айтчу эле да. Творческие люди занимаются творчеством депчи. Вот бездарные творческие люди дейт да. Занимаются бумагами деп аябай бизге көп айтып берчү эле да ушинтип. Чынында эле ушундай да. Ал өзүнүн жан дүйнөсүнөн келбеген нерсечи колунан келип баштайт да. Жан дүйнө бул деген адамдын сапаты да, кандай болгон күндө дагычы. Мисалы үчүн биз машинаны бирдеме болуп калбасын, кокуй деп баарын карайбыз, майын алмаштырабыз. Ушул машинаны жакшы кылып деп өзүбүзгө бир алып карайбыз го, бирок биз ошол машинаны карагандай, өзүбүздүн үйүбүздү салгандай, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү курбайбыз да. Жан дүйнөбүздү тазалай албайбыз. Билбейм, негизи 40ка чыгып калганда эле өлө көп сүйлөп калат экенсиң. Чоңураак кылат агай. Токтоло албай калат экенсиң. Чоңураак кылат деп угуп турган сонун да, угуп турган сонун. Баягы илгеркинин баарын эстеп алып, ошондой эле ушинтип угуп отурушубуз да. Көп нерсени алышыбыз да. Бар болуңуз агай. Чыгармачылыкка келип. Рахмат. Үй бүлөңүзгө бекем ден соолук, үйүңүздө нан болсун, май болсун, ыр болсун агай үйүңүздө. Ынтымак болсун. Ынтымак болсун, ооба. Чоң рахмат, Майек. Эмирдин катталуучулары, Эмирдин YouTube каналындагы көрөрмандар, угармандар, мен бир нерседен суранып кетет элем силерденчи. Жаман нерсе жазып убар болбоңуздар да. Жаман нерсе жазып убар болбоңуздар. Андан көрөк жакшы нерсе жазыңыздар. Шүгүр кылалык баардыгыбыз тең. Азыркы жашообузга шүгүр кылалык. Көрүп атасыз да, эгерде жаккан болсо жакты, жаккан болсо жакшы деп
айтыңыз. Жакпаса анда жаныңыздагы немерге жамандаңыз, бирок жаманда ойлоңуз, убара болбой элеңиз да. Листайт этип көтө бериңиз. Ооба. Эмне кереги бар? Эч кимге таңуулабайбыз, Эч кимди таңуулабайбыз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Эми кийинки берүүдөн да көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар, бар болуңуздар, сак болуңуздар.